Жусуп Абдрахмановдун жаркын элесин эскерүү жана анын 120 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча мамлекеттик деңгээлдеги уюштуруу комитетти түзүп, бир катар иш-чараларды жүзөгө ашырууга жетиштик, деди президент Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы белгилегендей, ушул жылдын 31-августунда Жусуп Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик эң жогорку наамы ыйгарылды. Ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык мааракесин өткөрүүнүн алкагында аткарылган иш-чаралары тууралуу да айтып берди. Мамлекеттик архив агенттиги тарабынан Казакстан Республикасынын президентинин архивинен, Алматы областынын мамлекеттик архивинен, аудио жазуу жана кино фото документтер борбордук архивтеринен Жусуп Абдрахмановго тиешелүү 33 барактуу 13 документ, 33 фото документ табылып, санарип форматка өткөрүлдү. Орусия архивинин социалдык саясий тарыхы жана Орусиянын мамлекеттик кино фото документтер архивинен 19 аудио-визуалдык документтин санарип көчүрмөлөрү табылып, сканерден өткөрүлдү. Ошондой эле Москва шаарындагы Россия Федерациясынын мамлекеттик коомдук саясий тарих архивинен Жусуп Абдрахманов жөнүндө 155 баракта 39 архивдик документ табылды. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдужапаровдун Жусуп Абдрахмановдун өмүрүнө жана ишмердүүлүгүнө арналган Жусуп Абдрахманов аттуу даректүү тасмасы өлкөнүн бардык аймактарынын кинотеатрларында акысыз көрсөтүлдү. Жусуп Абдрахмановдун өмүрүнө жана саясий ишмердүүлүгүнө арналган тарых илимдеринин доктору профессор Ормушевдин жана тарыхчы Жумалиеванын Жусуп Абдрахманов чыгаан мамлекеттик ишмер аттуу илимий китеби басылып чыгарылды. Великий Жусуп Абдрахманов и его эпоха документалдык жыйнагын басып чыгарууга Кыргыз Республикасынын президентинин резервдик фондунан 390 000 сом бөлүнүп берилди.